Сокулуктагы Токбай айылында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарына жана жетим, жарты жетим балдар үчүн жаңы окуу комплекси ачылды. Заманбап үлгүдөгү имарат 250 орунга ылайык салынып, окуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Аталган мектепти курууну Нурмухаммед Миңбаев жетектеген Ас-Салам коомдук кайрымдуулук фонду сунуштап, Кувейт өлкөсүнүн кайрымдуу жарандары каржылаган. Курулушка жалпысынан 95 миллион сом жумшалган. Мектепте окуган окуучулар базалык түрдө кыргыз, орус, англис жана араб жалпысынан 4 тилди үйрөнө алышат. Жаңы окуу жылынан тарта Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте иштелип чыккан окуу программасы киргизилет. Мектепте жыйындар залы, кир жуучу жай, кийим тигүүчү бөлмөлөр, наабайкана, балдар үчүн жыгач усталык менен алектенүүчү класстар ачылган. Андан тышкары эшикте футбол аянтчасы жана мектептин жеке медициналык кабинети бар. Ушул мектепке быйыл кабыл алындык. Шарттарын азыр көрүп чыктык, аябай жакшы. Сонун талапка ылайыктуу. Ушул мектепке бергениме аябай сүйүнүп жатам кызымды. Кызыма да аябай жакты. Уже кроваттар мен бул жерге жатам. Бул шкаф меники деп аябай сүйүнүп атат. Жакшы сапаттуу да билим берет го деп ойлоп жатам. Ушул Ас-Салам фондуна чоң рахмат, ушинтип биздин балдарга жардам берип атканына. Бул мен берки айылда жашаганда аякта мектебим алыс болчу. Мияка келгенде жаткан жер бар экен. Кийим тиккенди үйрөнөсүң, көптөгөн жакшы эмелерди үйрөнүп келсиң. Бүгүнкү күнгө чейин мектепке 100дөн ашык бала кабыл алынган. Ага алыска айылдардан да балдар келип, жатып билим алышат. Мектеп азырынча 6-класска чейин гана билим берет. Келечекте окуу программасын 11 жылдык билим алуу системине өткөрүү каралууда дейт Ас-Салам коомдук кайрымдуулук фондунун вице-президенти Нурмухаммед Миңбаев. Бизде эң бареки эненин колун кармаган убакыт бул баланын ошо чоңойгончокто убактысы болот да. Ошон үчүн 6-класска чейин деп турабыз. Бул 6-класс менен эле токтоп калбайт. Кудай буйрса биз проектибизди чоңойтобуз деген оюбуз бар да. 6-классты бүткөнчө да жашап турайлы. Анан дагы чоңойтконго аракет кылабыз. Себеби бул жерде баягы эне, баласы менен калган эне иштеши керек болот экен, башка жака көңүл бөлүш керек болот экен. Ошол себептен ушул учебный центрди ачып жатабыз. Бул жерде биз ойлойбуз, биздин элибизге, журтубузга, жалпы эле мамлекетке пайдасын тие турган бир жаш өспүрүмдөрдү жакшылап бир тарбия берип чоңойтобуз деген оюбуз бар. Заманбап мектеп айыл жергесине курулуп калганы жөн жерден эмес. Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүүгө багытталгандыктан демилгечилер мектепти айылга курууну туура көрүшкөн. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович айтпадыбы? Айылдарды өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү жылы деп. Ошого биз мындай басым коюп, ошого кадам таштап аткандагы азыр кербезибиз да. Себеби пайгамбарыбыз айтат: силердин башчыңарга, амириңерге ибадат таат кылгыла дейт. То есть силерге ошолорго баш ийгиле дейт да. Ошондуктан эми биздин айткан президентибиздин айткан сөзүн жерге калтырбастан ошо айылдарды өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. Кувейт тараптын жардамы менен ачылган мектеп өлкөбүздө жалгыз эмес. Мындай мектепти Ас-Салам коомдук кайрымдуулук фонду, Нарын, Чүй жана Ош облустарына да салган. Аталган фонддон мындай саамалыкты улай бардык шарты бар окуу комплекстерин өлкөбүздүн ар бир районуна курууну көздөп жатканын билдиришти.